Кыргызстан рыногы россиялык ишкерлердин бүйрүн кызытат. Америкалык авиабаза өз ишин жыйынтыктары менен Роснефть компаниясы ал базага болгон өз кызыкчылыгын жашырган жок. Кабарчылар авиабазанын кийинки тагдыры жөнүндө кененирээк кеп салат. 12 жыл Кыргызстанда иштеген Манас транзиттик жүк ташуу борбору өлкөдөн чыгууда. Ээн калган америкалык базада акыркы чатырларды чогултушууда. Февралдын аягында биз баардык операцияларды аяктап, 12 жылдык ишибиздин жыйынтыгын чыгардык. Биздин күйүүчү май менен камсыздоо ишибиз 24 февралда бүтүп, аскерлерди 28 февралда чыгара баштадык. Кыргызстандын казынасына база тарабынан жыл сайын чогулган төлөмдөр 100 миллион долларды түзгөн. Ал сумма таза суу, тамак аш, жерди ижарага алуу, Манас аэропортунун учуучу тилкесин иштетүүгө төлөнчү. Бул америкалык аскер базасынын Манас аэропортунан учуп кете турган акыркы учактардын бири. Америкалыктар кеткени коомдук ассоциация түзүмүнө Кыргызстандын 10 аэропорттору кирген эл аралык Манас аэропорту кирешенин негизги булагынан айрылды. Кайра ийгиликтүү иштеп кетүүнүн жалгыз жолу Борбор Азиядагы ири трансконтиненталдык түйүндүн ачылышы деп белгилейт аэропорттун башкаруучулары. Аэропорттун наркы $500 миллиард турбайт. Ал кирешелүү чектөөсү бар күндө да өзүн актабайт. Болжол менен 4 миллион жүргүнчү. Андыктан биз абалык түзүмдү эсептөөбүз шарт. Роснефть россиялык компания биринчилерден болуп көзөмөл акция пакетин алса, $1 миллиард авиациялык хабтын өнүгүшүнө инвестициялоо тилегин билдирди. Кыргыз аэропортунун транзиттик мүмкүнчүлүгү чексиз. Биз аны өз алдынча кыла албайбыз. Кыргызстанда инвестициялык базалоодо 20дан ашуун учак бар. Ал ижара баасы, салыктар, жумуш ордулары, транзиттик жүк ташуу борборунда биз портту тейлөөдөн гана акча табабыз. Россия компаниясына көзөмөл акция пакетин өткөрүү кызуу талкууланууда. Азыркы учурда Роснефть менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү тараптардын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү боюнча гана меморандумга кол койду. Составляет 0,1% от общего внешнего. Жалпысынан алганда Кыргызстан Россиянын тышкы соода катнашынын 0,3%-ын түзөт. Демек бул жерде экономикалык кызыкчылык эмес, геосаясий кызыкчылык бар. Демек, негизги гидрокурулуштарды, аэропортту көзөмөлгө алып, Кыргызстан Россия Федерациясынын геосаясий үстөмдүгүндө калат. Бир ай мурун Роснефть Кыргызстандын борборундагы май куюучу жайлардын тармагын сатып алды. Ошондой эле жергиликтүү нефть компаниясынын инфратүзүмдүү активдерин колго алды. Роснефть Кыргыз рыногундагы биринчи россиялык компания эмес. Мурда Газпром Кыргызгастын 100% акциясын сатып алган, да өлкөнүн газ рыногунун монополисти болгон. Россия Федерациясынын өкмөтүнүн расмий басмасынын жалгыз аймактык өкүлчүлүгү күн сайын Россиянын жана Кыргызстандын экономикалык интеграциясы тууралуу отчетун берип турат. Биз ай сайын экономика тармагында отчет камдап турабыз. Анда интеграциялык процесстер өтүүчү маалымат бар. Өлкөнүн келечеги, анын ийгиликтүү ишке ашуусунан көз каранды. Үзүрлүү майнаптуу өнүгүүгө Кыргызстандын каражаты жок. Россия тараптан экономикалык колдоо бир топ эле болууда. Россиянын Кыргызстандагы экономикалык кызыкчылыгы бардык тармакта байкалып турат. Ал өлкөнүн өнүгүүсүнүн векторуна таасирин тийгизет.